Ассаламу алейкум, туғандар, ассаламу алейкум, достар, қандайсыздар? Так, құдайым бұйырса бүгін линия шығып атам. Бүгін бирок видеода сілерге жұмышты емес, сменаны емес, шу видеода машинаға обзор, жана камераларға обзор, ушул жөнүндө көрсөтүп берейин деп атам. Сурагандар көп болуп атат, WhatsAppка жазгандар көп болуп атат. Камералар боюнча видео регистратор алайын дедим эле, коеюн дедим эле, кандай алсам болот, кандай камерага тартып атасың, ссылкасын жөнөтүп койчу, каяктан алсам болот деген сыяктуучу. Анан машинаны да сурап калып атышат. BMW кандай BMW депчи. Ошол жөнүндө толук камерага, машинага, видео регистраторго ошол жөнүндө обзор көрсөтүп берейин деп атам, достор. Азыр могул жерге токтоп, могул Лукойлдо чота дагы бензин жок окшойт. Моякта очередь болуп калчу эле, ушул жактан баштап эле. Эч кандай очередь жок. Бирок дизель бар экен. Кирип, бир полный бак заправка кылып коеюн. Канча 2 күн мурун смена чыгарып бердим беле. Ошол күнү заправка кылгам, смена тартып жүргөндө. Ошондон бери заправка кылып элекмин. Дагы бирок 400 километрге бар запас хода. Бирок ушундай моменттерде бош болуп калганда куюп кое берейин. Ошол достор, заправка кылайын да, андан кийин ушул жерге бир кененирээк токтоп туруп силерге обзор кылып берейин. Парк боюнча достор, билесиңер, мен силерге келечек таксопаркын сунуштап жүрөм. Эгер силердин лимитиңер түгөнүп, трудовой договор менен кошулган парк издеп жүргөн болсоңуздар, мисалга алсак, трудовой договор менен суткасына 300 рубль жана 2% парктын комиссиясы менен кошуп атат. Жана ошондой эле парковый самозанятый болуп кошулсаңар болот, 1% парктын комиссиясы менен. Же болбосо парковый самозанятый болбой эле, трудовой договор албай эле кошулсаңар болот, 4% парктын комиссиясы менен трудовой договор албай эле, парковый самозанятый болбой эле, 3% парктын комиссиясы менен кошулсаңар болот, мурунку да эле, эскидей эле. Минус 10-15 приоритетиңерди дагы восстановить этип берет. Кыскасы ушундай достор. Экранда көрүп турган номерге WhatsApp аркылуу жазсаңар, дагы да толук маалымат алсаңар болот. Силерди тез аранын ичине кошуп коет достор. Так, достор, BMW мынакей 520 дизель 424. Мо номер бар го? Мо 424. Ушул номер полностью бүт Москванын городской парковкаларга бекер. Эмнеге десеңер, многодетныйга оформленный. Ошон үчүн ушул номер менен бүт бекер. Ушундай BMW. Бул жактан мен эмнелерин жазадым. Моуга көбү кызыгат. Могул турат го, витровик. Байкадыңар да. Бул простой необычный витровик, жанагындай 2D деп коет экен. 2D дейби, 3D дейби. Мындай түп-түз да, мындай чыгып турбайт, эчтеке болбойт. Көргөндүн баары кызыгат ушуга. Вообще сонун көрүнөт экен деп. Мына бул. За счет этого мындай жанагындай под такси машиналардай көрүнбөйт да. Мындай под такси BMW-лар простой эле болот го, эч нерсеси жок. Анан мо хромдор бар го, хромдорун полный чернение кылган. Ошо менен и диски МКнын дискаларын алган полный резинасы менен. Төртөөнү комплект. Аркасы неме? Короче, пошире, разноширокий да. Алдыңкысы, аркасы мисалы алсак, аркасынын размери 275-40-18 аркасыныкы. Алдыңкыныкы болсо 245-45-18. Ушундай разноширокий да, аркасы пошире. Вот. Алды тоже чернение кылгам, тетки решеткасын хром болчу, черныйын тагып, фараны көрдүңөр, тоже тонировка кылдырып. Ушу за счет этого тоже мындай красивый көрүнөт да. Капкара болупчу. И мо эмблемасын дагы башка салып койгон, бул да түшөйүн деп калыптыр. Короче, ушуну алмаштырыш керек болуп атат. Өзүнүкүн эле салып коеюн деп аткам. Мына оригинальныйраак кылчу. И этот. Мына күз күнү. Мынандай Бэтмен деп коет экен го, мындай. Бул жагы мындай чыгып турганчы, ушуну да алмаштыргам. И за счет этого тоже мындай красивый көрүнөт да. Ошол, ушундай. Могул жерде кичине мятинасы бар. Мына алчы. Ушуну түздөтүп, анан полный полировка кылдырайын деп аткам да. Ушуну түздөш эле, жанагындай без покраски түздөтөйүн деп аткам. Тоже проблема экен. Көп жерде кылбайт, кылчу жерлерде. Ушул жерге эле, могул кенедей жерге эле 50 000 сурап атат. И плюс полировка тоже бир
40-50 миң болот дейт. Ошо менен 100 миң кирип кетет экен. Анан ушул жер эле проблема болчу, башка жерде эч кандай чийилген, мятина жери жок. Азыр жаңы эле мойкадан кирип баратып, мойкадан могул жерин сүрүп алдым да. Карабайсыңарбы? Бампер таптаза болчу. Бул просто сыртында бронепленка бар, сыйрып койсом таптаза болчу. Ушул жерин эмне болду билбейм, вообще ориентир мощный болчу негизичи. Мойкага кирип барат, мойканын жана эшигинде стойкасын уруп алдым. Короче, полировка кылдым да келбей калды. Кылыш үчүн муну краситиш керек. И резина Michelin турат. Michelin Runflat. Runflat'ты билет болушуңар керек. Жарандай жарылып, жели чыгып калса, до шиномонтажга чейин, короче, бир 40-50 километр, бир 40-50 скоростной режим менен айдап жүрө берсең болот да. Анан ушул Michelin бирок проблема экен. Баягыда мо артка 2 дөңгөлөк меники неме коюлбай, развал. Артка 2 дөңгөлөктү жеп салыптыр. Жиптери чыгып калыптыр. Анан бирөөсүнүн вообще жиби чыгып калыптыр да, ошо бир дөңгөлөк таппай, таптым. Бушный, ушундай состояниядачы 20 миң экен, бушный 50% протектору менен. А так жаңысын алам десең 40 миңден өйдө экен, 40 миң, 50 миң. Бир дөңгөлөктү зачем жаңы алып? Издеп жүрүп, кайра 4 комплект таптым. Жалгыз бирден, 2ден уштук сатпайт экен. 4 комплекти могул состоянияда мына. Көрдүңөрбү, бул жерде бир 50% эмес, бир 40% калганда астатак. Ушуну 28 миңге алдым. 4өөнү кайра комплект. Артка экөөнү салып койдум. Экөө болсо на запас. Экөөнүн состояниясы бирок бир 60% протектору бар. Алдыңкыныкы жакшы экен. Үйдө турат, ал тоже эми запаска. Бул Runflat'ты, Michelin'ди табыш кыйын экен. Москвада. А так башка Питерде, Сочиде көп экен. Бир 30 миңге нормальный состоянияда алат экенсиң комплект. В общем, ушундай. Анан комплектация боюнча мына мондай бар. Бул жердин буттуңар менен мына. Көрдүңөрбү? Ментип койсоңар ачылат. Бир кезде тренд болуп кетти эле, баары эле буту менен ачып. Багаж ушундай, запаска жок, корейский сборка, билесиңер. Бул жерде аккумулятор турат. Вот так, май болсо, майды мына ушундай куюп атам постоянно. BMW-ныкы, өзүнүкү. Вот. Дагы эмне? Бул болсо чернение резинага. Чернение автомойкага барып, мойка кылдырсаң, 1,5 миңге кузов коврик жууп берет да. Чернениясы өзү эле 300 рубль турат да. Ага 300 рубль бергенден көрө мону алып койгом. Уже 1 айдан аштыбы. Зикирде айдап жүргөндө эле алгам. С тех пор түгөн элек. Постоянно мойкадан чыгып. И электропривод, багаж ушундай. Салон ушундай. Могу коврикти көрүп эле көбүнчөсү түшүнгөндөр түшүнөт. Корейский депчи. Ушул коврик мага бирок жакты. М5-дын оригинальный ковриктери бар, жапжаңы. Үйдө 4төө турат. Плюс еще Ева коврик бар, тоже состояние жаңы, үйдө турат. Бирок мага ушул жакты, ушуну эле салып жүрөм. Муну, короче, бир жумада бир жолу мойкага барганда жудуруп коем. А так вообще мындай кири немеси билинбейт да. Ева коврик салсаң баягынтип чаңдап бозоруп, анын кири билинип калат. Берки М5-дын тоже мондай тряпочный коврик бар. Ал деле тез-тезден щеткалап турушуң керек экен. Тоже. А могул вообще билинбейт экен. Салон аркасында подогревы бар. Обдув. Дагы эмне? Ушундай коричневый салондо, коричневый дерево. Камера бул жакта 3-чү камерам турат. Прям могул жерде отуруп алып, пассажир телефонун эмне чукулап баратат, кандай оценка коюп атат, бүт көрүп турсаң болот. Ушундай. Дагы эмнеси? Айтып берем. Аркасы тонировка, 2 слой тонировка болгон, аркасы вообще лоб, эчтеке көрүнбөйт. Пассажирлар түнкүсүн даже монтип айнекти ачып ийет, эчтеке көрүнбөйт депчи, баягы. Каяка жеттик, каякта кетип баратабыз, көрөлү деп. Вот так, могул жерден аркасынан жана тайниктер отуруп сүрөткө тартат го. Тартканда могул жерде билесиңер, менде очки илинип турчу, могул жердечи. Ушул очкиге сайылып, тайниктен өтпөй калдым да. Баягы 2 жолу комфорт плюс айдап жүргөндө. -4 алып койгон, ошону кайтарып бере элек. Так, азыр алды жагына өтүп, алды жагында көрсөтүп берейин.
Так. Мол жөнүндө сурагандар болуп туруш керек. 5000 рубль калгам. Ошол Валбристе Озондо неме ветровики же дефлекторы 2D деп карасаңар, любой машинага бар 5000 рубль. Мол тоже 5000 рубль. Мол тоже 5000 рубль. Мол тоже 5000 рубль. Решетка алдыңкы. Мына решетка черный. Меники хром болчу, бул черный. 4000 рубль. Короче, балар ушундай сурап, баягы интерес болгондор болсо. Алды, короче, ушундай. Память сиденья обязательно бар. Бул жакта. Бул жакта. Дагы эмнеси алдында эмнесин көрсөтүп берем. Парктроник, автохолд, парковка. Бул болсо режимдер комфорт, спорт, эко. Бул болсо мультимедианыкы билесиңер. Бул болсо табло. Могул жерде ушул жер мени постоянно отурганда радует да. BMW-да редкостьта отурдуң, завел машину. Могул жерде эчтеке жок, карасаңар. Ошибкачы. Ушул нерсе радует постоянно. Эч бир ошибка жок көрүп атасыңар. Полный бак 1046 километрге жетет деп турат. Жаңы эле заправка кылып чыктым да. Пробег канча болуп калды? Пробег 300 болуп калды окшойт. Так. 298.958 дейт пробег. 4-9 километр үйдөн чыккандан баштап жүрүп жүрмүн. Бул держатель питаканыкы, тартып аткан телефондуку, тоже беспроводной зарядка берет. Бул дагы 5000 рубль калган. Достойная зарядка, короче, өзү телефон охлаждать этет, өзү зарядтайт. И магнит тоже мощный кармайт да. Так, бул болсо эмне телефон менен иштейсиң дейт. Простой эле, жөнөкөй эле телефон. Муну сатып да алган эмес мен. Мама 17 Pro Max алып берип, мамам көтөрүп жүрүптүр ушуну. Ошону просто убактылуу көтөрүп турайын, өзүм Samsung көтөрчүмүн негизичи. Рабочий телефонго Samsung S25, S26 алам го деп ойлоп аткам, бирок ушу менен эле заказ берип эле, ушу менен эле иштеп жүрөм. Зачем башка кымбат алганда деп. Оппа деген телефон мына. Оппа деп турат. Так, дагы эмнеси бар мунун? Камера, эми ал жактарын айтканда эмне BMW-да кантип жок, Дагы киргенде мол жакта бир карап коем. Диагностика кылыпчы. Информация, состояние автомобиля. Тоже полный көрүп атасыздар, бүт зеленый. Ушул нерселер болсо болду, башка эчтеке кереги жок. Эч кандай ошибка жок. Аблую деп турбайбы? Адблую, короче. Мочевина да, жана дизельге коет го. Бул прошитый. Куюлбайт да. Лошадка канча бул 196 деп турабы негизи заводской, Ошондой, бирок бул чипованный жана стейдж деп коет экен го. Мен деле түшүнбөйм, мага алганга чейин болгон. Плюс ошого лошадка кошулган, плюс еще баягы өткөндө немени кылдырбадымбы? Тиги карданды. X5 3-литровый X5-дин карданын салды да. И за счет этого тоже мындай резвый, күчтүү болуп калат экен, тоже лошадка кошулат экен. Азыр тепсең, коробка которуп атканы вообще билинбейт да. Жулат демелечи, жеп жеңил машина. Где-то 250ден ашык азыр лошадиный сил бар да. Harman Kardon акустика обязательно. Harman Kardon, бирок ишенесиңер, мен вообще машинада музыка укпайм. Вообще эч качан укпайм да. Баягынтип пассажирлар отуруп калганда эле сурап калганда ошолор менен укпасам, өзүм жүргөндө вообще укпайм. А так бул Harman Kardonго кызыккандар көп, билесиңер. Бул жак машина бүтү окшойт, люк бар. Люк иштейт как положено. Мынакей шторик иштейт как положено. Шториги больной болот экен, шторигин жасаткам. Жасатканда электричество жагынан жасап коет экен. Мунун больной ошонус экен. Камера боюнча дальше 70 май. Мында 3 камералуу 70 майда булчу. Мына мол салонду тартат. Муну регулировка кылсаң болот, өйдө ылдый көтөрүпчү. Вот так, ушундай нормальный. Ана мол жерде, алдында мол жерде камера бар дагы бирөө. Мындай карасам көрүнөт бекен? Көрүнөт, ал көчөнү тартат. Качество көчөнү тартканы, салон мощный да. И жана аркасынданы көрсөттүм.
ошол 3-чү камерасы. Бул канча калган? Муну 30-31 миңге ушунда калган. Флешкасы менен чогуу берилет 256 же 512 го дейм, 512 гигабайт флешкасы менен чогуу, полный комплект, короче, 31 миң. Бирок 31 миңге не стоит да муну алганчы, мындай камерачы. Баягы мен монтип видео тартат эмесмин, ошого бир качественный тартайын десем, салонду көрүп жүрөсүңөр, черно-белый тартат түнкүсүн, ночной неме мененчи, съемка менен. Мага мындай эле тарткан жакшы болчу. Мага ошол жакпай калды. Бирок ночной съемка менен баягы бүт детальдер, бүт нерселер тартып көрсөтүп берет экен. Пассажирларың эмне кылып атат. Бул камера боюнча ушундай. Анан эмне камерага тартып атасың? Могу видеолорду. Мына могу. Insta360. Бул дагы последний Insta360-тын последний модели. Мынакей, ушундай тартат. Короче, бул жанагынтип айланып тегеренип атпайбы? Айланып тегеренгенин аны монтаж кылып атканда керектүү ракурстарды алып запись кылып аласың. Өзүндө монтаж кылып аткан запись деген бар. Остановить кылып, могул жерде запись кылып аласың. Дальше мындай буруп, көчөнү тартып аткан болсоң, продолжить кылып, кайра запись кылып. Короче, оңой эле, оңой эле. Муну могул жерге коюп жүрбөдүм беле, баягы айтып атпадымбы, шылкый эле түшүп калып атат депчи. Могул держатель кичинекей эле, көрдүңөрбү? Ушул сыйрылып кетип атат да, буксарын скотчто чапталып турат. Муну мондай болуп илип коем. Мына ушундай болуп турат да. Анан могул камера оор, көрдүңөрбү? Монтип түшүп кетип атат. Ушул кармап айтат. Камера оор болуп атат. Ати кармагычы кичинекей эле, көрдүңөр да. Ошон үчүн кармап айтат. Могул чоңураак, мындайраак болгондо кармамакка могул кичинекей болуп атпайбы? А так бул компактный да, ушунусу жагат. Мындан башка эле өзүнүн держательдери бар. Мындай присоска мененчи койсом болот. Ал присоска мындай чоң да, талып айбасын деп, мындай компактный болсун деп ушуну койсом, ушинтип сыйрылып түшүп калып атат. Так. Могу держательди дагы бир жерге, ушул жерге ушундай бир магнит коюш керек болуп атат. Могу телефонду койгонго рабочий, плюс ушуну камера менен талашып атам. Бул камеранын еще алды магнит да. Бул жерге тырс деп туруп коюп койсоң болот, магнитке чаптайт. Анан ушинтип кээде ушул жерден ушундай коем дагы. Включать этем да, сүйлөй берем. Включать эткенде бул бир кнопка менен эле включать этилет. Могул жерде могу кнопкасы турбайбы? Ушуну бассаң эле болду, мына кетти запись. Кетип атат. Анан колуң менен минтип койсоң өчүп калат. Достор, ушундай. Машина боюнча, камералар боюнча айтып бердим окшойт. Могу Insta360-тын баасын айтпай калыптыр. Мында сурагандар көп. Каяктан алса болот, канча алса болот деп. Мен гарбушкадан эмес, мен радиодон алгам. Радио деген Митинада торговый центр бар, билесиңер. Полный ушундай телефон, ушундай нерселер саткан. 38 миңге алгам. Могу камераны Insta360. И могу держатель тиги немеси менен, флешкалары менен, короче, бир 45 миңге айланат да, если ушундай алсалар. Бирок муну как видеорегистраторго катары алат элем дегендер бар экен, вообще не стоит. Видеорегистраторго бул болбойт. Бул неме да, формат 8К менен тартат, 4К менен тартат, 6К менен тартат, эң минималь 4К менен тартат да. 4К менен тарткан формат бул уже батарейканы азыр мисалы бир жарым саатпы, 1 саатка жетпей эле полный заряд батарейкаң өчүп калат, отуруп калат. Батарейкаң жейт да булчу. Ошон үчүн видеорегистратор эле салонго. А эгер силер ушинтип блог тартып, ушинтип Инстаграмга, Ютубка бир нерсе тартам десеңер, анда, пожалуйста, Insta360 алсаңар болот. Же болбосо, а так видеорегистратор эле 70 Mai деген видеорегистратор бар. Озондо, Валбристе бир 10 миңден, плюс-минус 10 миң тегерегинде алсаңар болот. 3 камералуулар бар экен. T800 деген болуш керек эле. Могу меники T900 беле, T800 бирдемке деген беле ушундай. А так обычный эле T800 беле ушундай карасаңар 12 миң деп турат го дейм, 3 камера менен тоже. И ал мындай неме болуп кетет. Мындай көрүнүшү да нормальный да. Короче, ошондой достор. Ушундай болду. Смена бүгүн тартамбы, тартпаймбы билбейм. Может тартып калам. Кийинки видеодо смена чыгарып берем. А так бүгүн ушуну чыгарып берейин. Обзор ушуна машинага, камераларга ушундай болсун. А то сурагандар көп болуп атат. Анан каждыйына жооп бере албай калып атам. YouTube'тан сурап атат. Ал жактан да жооп бере албай калам. Анан жаман көрүп калып атышат. Бой көтөрүп эле жаман жооп бербейт экенсиң депчи. Жаңы кошулгандар болуп, мурун көрсөтүп бергем, жаңы көрүп аткандар болуп калып атат. Ошолорго дагы маалымат болсун ошол.
дагы эмне дейм. Болду го дейм достор. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин обязательно оюңарды комменттерге жаза кеткиле, дагы эмне жөнүндө көрсөтүп берейин, эмне жөнүндө тартып берейин.